Assalamu алейкум. Жигиттер, бүгүн мен силерге биздин өзүбүздүн Унатан академиядан окуп, анан өзүм менен чогуу иштеп аткан Ыктыяр байкеден интервью алып берем. Бул байкебиз кайсыл бир убакыттар келип бизге окуган. Бул эмне үчүн интервью алып атабыз? Себеби жаңы ушул ишке кирем, баштайм деп көптөн бери баштай албай жүргөндөргө Ыктыяр байке эмнеден баштады, чтобы мотивация болуш үчүн байкенин ушул өзү басып өткөн жолдору бир сыйра суроо жооп берет. Байкебиз, биринчиден Ыктыяр байке эмне болуп башталып калды? Каяктан бизди көрдүңүз? Мен негизи Instagram баракчасынан көрүп, Элеман сен менен байланышып, бияка 6 ай мурун келгем. 3 ай окуп жүрүп, анан 3 айдан кийин уже кесибимди тандап келгенде балдардын баары ар кандай иш кылат экен. Бирок мага ушу именно чип направлениясы жаккан. Ошо чип направление менен азырда иштеп атабыз. Элеман менен чогуу. Ошо. Анан сиз башка буга чейин ар түрдүү иштер кылып көргөнсүз да. Э, Ошол иштерге салыштырмалуу бул иш кандай экен? Мындай мисалы акча жагынан, анан мээнет жагынан, оор жеңил дегендей кандай экен? Өткөндө кандай ощущениялар болду мисалы? Өткөнүңүзгө өкүнгөн жоксузбу ушул авто сферасына? Кандай дейсиз? жок, өткөнгө өкүнгөн жокмун. Анткени бул уже отдельный бир кесип болуп, профессия дегендей. Үйрөнүп билип алсаң бүт эле оңой болот. В первую очередь үйрөнүп, жакшылап окуп, түшүнүп, анан алып кетсе болот экен. Сиз азыр Ыктыяр байке чип направлениясында иштейт. Мисалы ачкыч, чип, ошол сферада атайын ошол жакты тандап өткөн. Ошо уже чип жасаганга эң алгачкы бир канча акча короттуңуз мисалы ушу ишти баштап кеткенче? Мен эң башынан бүт аппарат алып 300 миң сомдой короттум. Бирок бул эң алдында турган программаторлор ишти оңой кылган, иштин почти любой ишти аткара турган бүт мындай ыктымал аппараттарды алып серьезныраак баштайлы дегенбиз. Эми кандай экен аппараттарды алганда сиз эч нерсе түшүнбөйт элеңиз, азыр мисалы көп адамдар аппарат ал десе чочуйт да, мисалы иштете аламбы, иштейби, пайда береби деп. Мына азыр байке полный аппараттарды алды мисалы. Эми байкенин өзүнөн сурайсыз, кандай болуп атат? Түшүнө алып атасызбы? Ооба, акырындык менен бүт үйрөнсө болот экен. Элеман биякта түшүндүрүп берип, кайсы аппарат кандай иштейт. Эми азыркы учурда сиз кандай? Бардык аппаратыңызды өзүңүз иштете аласызбы? Ооба, Иштете аласыз. Уже выездерге чыгып атасыз. выездерге чыгып, Бул байкебиз биз менен шерик болуп иштейт. Бир эсода иштейбиз. Азыр мен менен мындай айтканда коллега. Ошо чип иштерин баарын азыр ушул жак жасайт. Чип жазыш керек, пульт жазыш керек, ачкыч жасаш керек, машина ачыш керек. Айтор ошо чип, ачкыч, антиугонный системага байланыштуу жумуштарды ушул байке кылат. Анан биздин эстого выезд түшөт, мисалы машина ачып бер, от алдырып бер, айтор ошондой иштерди ушул байке өзүнүн машинасы бар атайын. Ошол жумушка ылайыкташтырып алынган, полный ичине баягы жасап атайын. Азыр полный даярдап атат. Азыр арсеналдарды бүт мындай бул эми оружие да, мисалы согушка чыкканда баардык нерсени аласың го, ошондой эле бүт бул жака выездге барганда талаада эчтеке жок, ток жок же ал жакта же дагы бир инструмент жок. Алып байлап же ошоңго полный чогултуп атат да. Азыр мына офисной иштеп атса, эми выездге дагы даярдап атат да. Эми байке кандай совет бересиз? Мисалы мына жаңы балдар бар да, баштайм деп койгон, бирок канча айдан бери баштай албай жүрөт да. Кылса болобу экен, совет бересизби? Мындай бул иштен акыры барбы, келечеги кандай деп ойлойсуз? Оюңуз ушул ишке жаңы кирген адам катары. бул иштин келечеги конечно бар. Мен ушу жаш балдар же бирөө баштай албай тургандарга бир совет бермекмин. Коркпой эле башташ керек. Рисковать этиш керек. Анткени любой өлкөдө, любой дүйнө жүзүндө азыр машина бар. Бул машина кандай болбосун ал бузулат. Мындай профессияны жакшылап
осваивать этип жакшылап бир үйрөнүп алса нансыз калбайт. Иншалла. Бир күндө орточо эсеп менен жаңы баштаганда бир күндө канча акча тапса болот экен? Мисалы сиз жаңы бөлүнүп чыкканда канчадан күнүнө айланса болот экен? Примерно өтө Примерно плюс-минус бир 3төн жогору. И орточо. кете берет, орточо. И кете берет. Уже аппараттарга байланыштуу болот. Кандай аппаратың бар, кандай сен ишти кыла аласың. Бул сен айткандай туура айтасың, бул оружие. Бул канча аппаратың көп болсо, ошончо сен көп иш кыла аласың. Кээбиркилер кыла албай калганды сага жиберет. Ошол себептен негизи инструмент, аппараттан көп эле болгон жакшы. Тартынбай эле ала бериш керек. Каждый аппарат өзүн актап бүт эметип берет. Эч бир аппарат актабай бузулбайт да. Андай болот. Ошо сиздин ишиңизге ийгилик братан. Жигиттер, мына бул байке эртең бизге келсеңер деле ушул жерде живой пример өзүңөр көрүп көрөсүңөр. Бул байке ошол жерде уже иштеп атат, аракет кылып атат, дагы да күндөн күнгө өсүү болот. Бул байке менен иштеген себеби дагы биз мисалы менен иштегиле акча да каласыңар, плюс обучение дальше кетет деп ушундай договор болгондо убакыт өткөн сайын уже менин колума жумушту баардыгын алып уже самостоятельный болуп кетти да. Ошондуктан кийин иш кылам деген ой эле болгон болсо келгиле, окугула, үйрөнгүлө, аппараттар толук алып беребиз. Эстеп ачсаңар эстеңерго жардам беребиз. Айтор ушул өзүбүз билген бизнести силерге дагы кандай өзүбүз кылып жүргөн болсок ошентип үйрөтөбүз. Бул иште эч кандай сыр, секрет деген нерсе жок. Негизи эле баягы келе электе кыйын көрүнө берет. Бул эле иш эмес, баардыгы эле кесип ошондой. Келип туруп аралашкандан кийин баардыгы ачылып оңой экенди ошо аралашканда гана билинет да. Акча маселесине келсек, биз баардыгыбыз эле карапайым балдарыбыз. Акча маселеси эч качан жеткен эмес, ал проблема чечилген эмес. Акча болгондо окуйм, акча болгондо аппарат алам, мындай нерсе адамды өсүрбөйт. Керек болсо бир аз бирөөдөн карызга алып болсо дагы кичине рисковать этип аппараттарды алып, алдыга жылып, иштеп аны төлөп, ушинтип отуруп акырын өсүү керек. Себеби мен өзүм баштаганда менде эч нерсе болгон эмес, бир отверткам дагы жок эле. Эми азыр 10 жылдан ашык иштеп койдум. Азыр эми кыргызча ушул окутуп жүрөбүз, мындай жакшы канчалык деңгээлде билсек дагы Алла Таала ача берет бул. Аралашып жүргөн сайын ачыла берет. Мындан да ушундай байкелерде бизде көп. Мисалы бул байке менден улуу, бирок адамдар бар, бир аз 30дан ашып калса өзүнүн эчтекени үйрөнө албайм дегендерге кошот дагы өзү баягы арзыбаган акчага айлыкка иштеп жүрөт. Ошон үчүн эми ар бир кесип ардактуу дейт. Ким ушу биздин кесипке кызыкса келгиле. Чогуу үйрөнөбүз, биз дагы деле окуп жүрөбүз. Чогуу үйрөнөбүз, өсөбүз, бири-бирибизге түрткү болобуз. Кыргызстанда технологияны көтөрөбүз чогуу. Азыр Кыргызстанда жакшы кадрлар машинада аябай аз. Бар, бардык региондо бар, ал жок эмес, бирок аз. Дайыма эмнеге автоэлектрикке барсаң очередь болот? Себеби кадр жок. Ишеничтүү кадр жок. Машина таштасаң айтылган убагында бүтүрүп берген, же болбосо сөзүнө жооп берген кадрлар өтө аз. Ошон үчүн очередь бардык жерде. Ошон үчүн окуңуздар, бул кесип мындан бул жагына машина көбөйсө көбөйөт, эч качан азайбайт. Мындан бул жагына машиналар өнүксө өнүгөт, артка кетпейт. Машина толтура сферага бөлүнүп кетет. Бизде эле мисалы автоэлектрик, диагностика, инжектор, чип, фара, толтура электроникалар бар. Азыр мисалы гибридке бөлүнүп кетти, газга бөлүнүп кетти. Ушинтип кете берет. Электромобилдер чыгып атат. Ошентип машина уланып кете берет. Ошондуктан машина сферасына кызыккыла, бул бизнес өтө акчалуу, анан өтө кызыктуу, анан өтө жеңил. Ким үйрөнүп алса, бул иште буюрса көп ийгиликтер жаралат. Жакында бизде заводдор курулуп баштап атат. Мындан кийин бизде баягы Эстошка деген тема болбойт. Сервис центр, тейлөөчү борборлор ачылат, Toyota центр деп официальный дилерлер иштеп баштайт. Мына ошол жерге бүт грамотный документи бар, бүт нерсени түшүнгөн балдар уже кадрларды өздөрү тартып, жакшы менин оюмча договор менен иштеп баштайт да. Ошондуктан аракет кылгыла, ким кызыкса
өмүрдө бир рисковать этип көрүңүздөр. Кесибиңерди жаңыртам же өмүр жаштыктан кызыккан болсоңор бир кол уруп мынакей 6 айдын ичинде эле ийгилик жаратып, братандар азбы көппү иштеп, уже өзү ойлогондой иштерди кылып жүрөт. Ошондуктан туугандар, көп ойлонбой, жок дегенде келгиле, ушунчалык акча маселесинен кыйналып же рисковать эткип акча кетет деп айткан болсоңор келгиле, Эстонду көргүлө, кандай процесс жүрөт. Бир күн, 2 күн, 3 күн изучать эткиле, көзүңөр жетсе, анан дальше ушунга кызыгып аракет кыласыңар. Айрыкча региондогулар. Шаарга келгенде эмнеле биякта расход көп, проживание кымбат, андай мындай деген маселени токтотуп, шаарга келели, шаарда жаңы машина, баардыгы жаңы. Бүт инструменттер бар. Айтор эмне возможность болсо баардыгы борбордо болот. Ушу борборго келип, өсүп, өнүгүп, анан кийин кааласак регионго барып, кааласак ушул жерде айтор өзүбүздүн ойлогонубузду аягына чейин чыгарайлы. Анан кийин ким ушул кесипти өзү үйрөнүп алып, монополия кылып аткандар болсо, ошолорго бир кыска сөз, туугандар, бул дүйнө эч ким эч жака алып кете албайт. Бул дүйнө ушул жерде калат. Акыретке менет кылайлы, бири-бирибизге үйрөтөйлү, бири-бирибиз билбегенибизди үйрөтүп, сурап, сураган алым, сурабаган залым дейт туугандар. Ошондуктан чогуу өнүгөбүз. Мына видеону дагы бөлүшөбүз. Ким ушул нерсеге кызыгып жүргөн болсо бөлүшөбүз, бири-бирибизге поддержка кылабыз. Ассаламу алейкум.